Касымжан фамилиям Кунакунов. Максат Кунакуновтун атасы болдум. Бүгүн биринчиден силерге чоң рахмат. Ушул көңүл буруп, баарыбызды чакырып, бизде болгон кайгы мұңды карап жаткандарга чоң рахмат. Кечирип койгула толкун. Максат 4-нчи сазыптын депутаты болду. Андан кийин Атамбаев бийликке келгенде сен бакийипчилсиң дегенде ага эч кандай кызмат бербей койду. Башка жакка иштеген жок. Анан жаштар өкмөтү деген бир уюм түштү 14-жылы. Анан ошол жаштар менен бирге алып Атамбаевдардын кылган иштерин, туура эмес кылган иштерин жолдорун баарын тең айтып, ошону андай кылбай, мындай кылгыла деп клиптерди жазып, выступать этип, ушундай иштерди жүргүзүп аткан кезде буга ошол Атамбаев өзү баш болду дагы муну жаш баланы камап салгыла дегендей кылып туруп, жанагы террористтерге финансировать этти деген жала менен камап салды. Камагандан биринчи күндөн баштап эле бүт нарушение менен аны аябай чуулгандуу кылып, өлкөдөн чыгып кетип баратканда калмадык деп, ошондой эмелердин баарын тең айтып келип туруп алып келип 7 саат отдельный bir кабинетке киргизип коюп, эч кандай санкция жок, арест жок, эчтеке жок. Ошол жерге отургандан кийин күнү июль айы болчу, суу сурайт дегенде ошондо сууга психотропный дарыларды кошуп бериптир. 1,5 ай психотропный дарыны кошуп берген экен, одиночный камерада отурат. Анан өзү ушул кийин сотто айтканы интернеттен чыгып кетти. Кандай пыткаларды кылган. Ошол психотропный дарыны ичкенде адам баласы өлгүн келет экен дейт. Эч кандай эчтеке эметпейт, башың ооруйт, көңүлүң караңгылайт, кусасың дейт, ичиң бурайт, ломка болот экен да кадимкидей. Анан өзүңдү өзүң өлтүргөнгө чейин барган болот экен. Бир жагынан ушул балам ошого чыдады. Андан кийин ал психотропный иши болбой калгандан кийин булар 4-нчи этажда СМБда жанагы 5 доктордун жанындагы кабинага киргизип, камерага жанындагы баланы кечинде саат 8-те алып чыгып кетип, следовательга деп. Анан уккам дейт, ал иши сотко өтүп кеткен. Следователь эмне кылат чакырып деп. Аны алып кетип туруп, кеткенден 15 мүнөттөн жанындагы ошо эме жанагы вещдок сактаган комната жарылат. Жарылганда ошо бер жака жанагы пластиктин тигин рассапасылардын баардыгын күйгөндөрдүн баардыгын жиди урат тигмен дейт, керебеттен жыгылып түшүп, эсимде болуп калыптыр дейт. Анан койгон соң жанагы жаман жыттар чыгып атат дейт. Ошол жаман жыттардан ошо туалетке бет арчымды суулап туруп, оосума жаап көмкөрөмөн жаттым дейт. Анан ошол жерде охранада иштеген орто сайлык, биздин айылдык балдардан бирөө ошол жерде экен, ошол жүгүрүп келип, берди Максат байкем бар эмес беле деп, чыгарып камерадан жетелеп чыгып кетип баратса, рация менен кыйкырат дейт. Начальник тийбе Кунакуновду тийбегин ошол жерге коюп койгун. Спасать этпегин деп. Кайра 3 сааттан кайра ошол жерге киргизип коюп, 6 күн эшикке чыгарбай койгон. Бул пытка да. Анан бул СИЗОдо же түрмөдө болгон окуя? СИЗОдо. ГКМБнын СИЗОсунда. Анан мынау билбейм, мынау сот эмесинде бар экен, бир засекреченный свидетель деген бирөө бар экен. Кимис экенин билбейм, ошол засекреченный секрет ошол жазды деп эле булардын ишин баарын тең засекрет этип, эч кимди киргизбей, өзүнчө сот кылып эле мына адвокаттар кирет, анан прокурор кирет экен. Болду, башка эч ким кирбейт. Эч свидетельдерди чакырбайт. Бир да доказательствосы жок. Ошо эме кылат экен да. Караштырып, биз билгенибиз жок. 3 ай, 4 айга чейин биз вообще кирген жокпуз, бизге жолуп турган да жок. Анан сотко алып келгенде алыстан карап турабыз, жана кандалага байлап алып келет. Колун мондайдан коруп, бутуна байлап котканда эңкейтип оттон койдуп алып киргизет. Бул деген эмне, тиги бирөөлөрдү өлтүрүп кеттиби, же бирдеме кылдыбы, эмне деген кандала. Аны сотко айтсак, бер жактагыларга арыз жазып дегенсек, сот чечим чыгарды, кандала менен алып келбей келет. Жок, эч ким баш ийбейт, кандала менен алып келет. Атай показательный кылып атат да. Максат могу политический заключенныйлардын биринчилеринен болуп кеткен. Анткени муну Атамбаев өзү кайра выступать этип, Рыбачыдан выступать этип, 31 августта выступать этип, ушундай кармалды тыйынтты ментти деп. Законда жазылган да, баягы
есть законда презумпция невиновности деген бар. Мына ошону да карабай, ошондой президенттин осунан уккандан кийин анын баардыгын как положено баягы муну наказать этиш керек дегендей да. Анан кийин мына соттогулардын баардыгын эч кимиси эч жакты карабайт, баардыгын айтат, тияк указать этти. Мен кирип чыктым баардыгына тең. Кирсем айтат, жок, байка биз эчтеке кыла албайбыз. Биз материалда баардыгын Первомайскийде сот айтат, мына материалды карадым, эч кандай доказательство жок, бирок мен сотто кое албайм дейт. Боронбаев деген бар ошол жерде. Анан кийин жанагы Момуналиев деген бар, городскойдо. Момуналиев вообще сүйлөшпөйт. Айтат, жок, бул указание биз ошондо подтверждать этип коебуз, болду. Бул вопрос 7-нчи этаждан чечилет. Манас деген бар экен. Фамилиясын букан. Арабаев. Ошол ал кудай экен да, соттордун. Ошол эмне десе, ошону жасашат экен. Эми бул эмне деген правовое государство болуп калды, мен түшүнбөй калдым.